Mına bıçak sayılgan жерlerin көрүп турасыздар мына. Жыныстык мүчөсүн аябай талкалап салганда бул. Biz hazır Ош шаарында криминалдык моргко келдик. Бул күн 15 октябрь күнү болгон. Бирок биз 17 күнү кутканбыз. 17 күн менен Жалал Абадта мал базарда жүргөнбүз. Ошол жабырлануучу менен беттештирүүгө алып келген учур болгон да. Бирок тилекке каршы ошол жабырлануучу менен беттешүүгө жетпей калды. Ошолорду көзүмдүн алдында эч болбосо баламдын шончолук кыйнаганынын бир эмесин ошолорго көз алдымда жазалашыны мен суранамын. 15 октябрдан 16 октябрга караган түндө Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө кызматкерлери тарабынан кармалган Каныбек уулу Нурмухаммед сурак учурунда ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери берген алдын ала берген маалыматтар боюнча жүрөгү кармап көз жумду деп айтылып жаткан жанагы чуулгандуу окуя боюнча алдыда кененирээк териштирүү иретинде журналисттик иликтөө жасоо максатында биз азыр Ош шаарында криминалдык моргко келдик. Бул жерде мына ошол маркум Каныбек уулу Нурмухаммеддин туугандары турат. Алгач биз ошол Нурмухаммеддин туугандарынан ал жигиттин өлүмү туурасында эмнелерди билишет жана эмне себептен кармалган ушул өңдүү бир топ суроолорго жерден жооп алуу үчүн биз Нурмухаммеддин туугандарын сөзгө тартып көрөлү. Мына өзүңүздөр көргөндөй Ош облустук шаардык балдар клиникасында биздин балабыз жатат. Азыр ушуну скрытие кылабыз деп эметишип жатат. Кудай буйрса азыр скрытиясы башталат. Скрытияга судмеддик экспертизадан катышып, комиссионный кылдырабыз деп эметтик. Ошол менен турабыз. Эми болгон окуя бул 15 октябрь күнү кечки саат 8-ден 10 мүнөт өткөн убакта кармалган биздин балабыз. Эч кандай бир кабар жеткен эмес. ИИМдин пресс катчысынын маалыматы боюнча бала кармалган. Кармалганда пистолет колдонгон, сопротивление кылган. Ошол себептен эме болду деп айтты да. Биз кармап келе жатканда эмеге уудуга киргенден кийин, алып келип киргенден кийин бала сердечный приступ болду дейт. Ошодон кийин биз тез жардам мунасына бердик деп айтышып атат да. Бул МВДнын пресс катчысы мына кече дагы уктук, элдин баардыгы угуп көрүп турат бул. Жалган маалыматты таркатышты да. Мен кече дагы бергенбиз. Бизде ушул эгер уулубуз сердечный приступтан каза болгон болсо бизде мына сүрөттөрү турат. Азыр биз көрүп чыктык. Судмеддик экспертиза дагы эметет. Көрсөтөт дагы. Мындай сүрөттөр менен болуп атат да. Мен сизге туура эмесин көрсөтөйүн мына. Лицевой частта ар кандай ударлар, колунда эменин ордулары, мо бычак менен сайгылаган жерлери мына жоон санда мына 5-6 жеринен эметип турат. Мо азыр бул видео съемкада кандай көрүнөт билбеймин, бирок көз менен караганда аябай көгөргөн. Мына сандардагы, жоон сандардагы көгөргөн жерлерди көрүп турасыздар мына. Электрошокердин издерин көрүп турасыздар. Мына өзүңүздөр көргөндөй тизенин ылдыйындагы эмелер, могу буттун астындагы бул эмелердин айтышы боюнча дубинка менен чапкылаган дейт да. Чапкылаган дейт. Эми мен таң калганым ушу милиция кызматкерлери кылган мыкачылыгына мен ыйлагым келип туруп ушул эмени айтам да. Мону билген профессионалдар айтат, бул травматика эме менен аткан дейт да ушул жергечи. Азыр Кудай буйрса судмеддик экспертиза бизге чыгарып берет деп ойлойбуз. Мына могу бутунун астылары бул эмелер. Бул дейт биздин эмеге келгенде сердечный приступ болду дейт да. Мына бычак сайылган жерлерин көрүп турасыздар мына. Бул сиздерге канчалык көрүнөт? Кечиресиздер, могу көрсөтпөйүн деген, бирок көрсөткөнгө тургай. Бул эркектер үчүн бул эме да. Жыныстык мүчөсүн аябай талкалап салганда бул адамдын эмесинен кылынбай турган нерселер да. Эми көрсөт анасын көрсөткөн, көрсөттү. Мына бул мына жо аларды көрсөттүм, аны бул коомчулук көрбөй эле койсун. Мына жоон санда бул, жоон санда. Видимо бул Кызылкия шаарынан кармалган кечки саат 8:10. Эми бул жигитти биз Кызылкия Ошко көп каттайбыз, билебиз. 1,5 сааттан 2 сааттык убакыт кетет да. Ошол 1,5 сааттан 2 сааттын ичиндеги
келе жаткандагы могу жогонсондагы издер ошолор деп ойлойм да менчи. Себеби жанына отуруп алып туруп аябай бычак сайгылаганда бугачы. Эми ушунун эме үчүн кармадыңар. Эмне үчүн эме болду десек, мына милиция кызматкерлери айтат, подозрение болду дейт да. Шектүү. Кыргызча айтканда шектүү катары кармалып келген дейт да. Шектүү катары кармалып келген адамды ушунчалык машинада эметип кыйнап азап берип келгенден кийин эми бул азыр көрсөткөнүм да булчу буттун астына скорыйда кыла албайт да бул эменичи. Буттун астындагы дубинканын ордулачы бул как положено эле адамды жаткызып алып туруп колундагы кишенин ордуларын көрүп атасыздар. Муну керек болсо менин оюмча мен муну бир кроватка жаткызып алып туруп бутунун астынан жарак эметкени. Эми ушул эле боюнча бизге врачтар айтышты. Да, действительно жүрөктөн болушу мүмкүн. Бирок себеби эмне? Бул сердечный приступ эмес дейт. Могу кыйынчылыкка дейт. Адам баласы чыдабагандан жүрөк жарылып кетиши мүмкүн дейт да. Ошо судмед экспертиза ушинтип айтат да. Жүрөк жарылып кетиши мүмкүн дейт. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул маркумдун бир тууган агасынын жанына келдик. Бул жигит аты Кылычбек атыңыз, э? Курманбек. Курманбек акыркылардан болуп, ушул туугандардын арасынан сиз жолуккансыз. Мен көрүшкөм. Эмне жөнүндө сүйлөштүңөр эле? Ошол мезгилде Нурмухаммед өзүн алып жүрүшү кандай эле? Кандайдыр бир мындай шектүү бирдекелерди байкабадыңызбы? Мындай өзгөрүү байкабадыңызбы? Телефондо сүйлөштүк. Звонок кылып өзү айтты, ага мен бүгүн Бишкекке бара турганмын, келиниңизди кайны журтка барып таштап келейин деди. Анан мен айттым, как раз мен Бишкекке барып бир машина алып келмакчы болдум өзү. Портерим бар, кичине эле кылып, өзүм мал базарда иштейм. Хорошо, жакшы экен. Мен мага дагы бир машина ала кел деп 500 000 акчаны акталай бергенмин. Плюс жанында өзүнүн жанында бир 20 000 акчасы бар болчу. Ошол майла барып келем, бүгүн куптанды окуп. Бул саат 6:30-7 примерно ошондой убакытта болгон да, жолугушканбыз. Анан коштоштук, мен айттым, шамды окуйлук, майла дедим, кечкирип кетпесин деп кайрылашып мен үйгө кеттим. Ал шаарда жашайт, шаарга карап кетти. Кийин мага айтты, мен ушу куптанды окуп жолго чыгамын, кайтканда сиздерге апама жолугуп кетемин деген бойдон. Ошол бойдон жок болду. Звонок кылдым, телефон өчүп болду. Саат 8-де звонок кылдым. 8-ден өтүп чалсам, уже телефон өчүп калды. Анан качан уктуңуздар мындай иш болгонун, милиция кармаганын? Бул күн 15 октябрь күнү болгон. Бирок биз 17 күнү утканбыз. 17 күн мен Жалал Абадта мал базарда жүргөнмүн. Ага акем чалып, кел ушундай бир иш болду деди. Эмне иш болду, тынчылыкпы десем айтпады. Келе берсең айтамын деди. Өзүм жүрөгүм сезип эле, укам телефон өчүп кала берди. Мал базар токтотуп эле келдим. Келсем ушул ошко келе билдим. 2 күн өткөн экен. Акчасы эмелер бар эле, гематомалар, аяк жеген Тап таза болгон. эч кандай эме жок болчу. Эч кандай синяк болгон эмес. Болгон эмес, акчаны азыркы учурда милиция кызматкерлери акчасы бар эле деп айтып атат. Айтпай жатат. Акча тууралуу ошо сөз болгон жок. акча пистолетке айланып калган. Пистолет Наоборот, тапанча, пистолет бар болчу дейишет. Биринчиден ошол Мухаммеддин туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Бул окуяны айтып кетчү болсок, бул Мухаммедди ошол бир каракчылык боюнча арыз түшкөн. Ошонун негизинде алып келген. Тагыраак айтканда 2020-жылдын 5-октябрында Ош шаарынын 21 жаштагы тургуну белгисиз жарандар акчаңы алмаштырып берем деп Кара-Суу районунун Кызылкыштак айыл аймагына чакырып туруп 4.230.000 сом акчасын тартып алганды боюнча арыз менен кайрылган. Бул боюнча сотко чейинки өндүрүш ачылып, Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 202-беренеси менен тергөө иштери башталган. Ошонун негизинде эртеси күнү эле ошо кылмышка шектүү катары Ош шаарынын 10 айыл Кичи районунун 27 жаштагы тургуну кармалган, ошо кылмышка шектүү катары. Андан ошол алынды деген акчанын кандайдыр бир бөлүгүнө Матис үлгүсүндөгү автоунаа сатып алгандыгы далил буюм катары алынып, анын шериги ошол Ноккат районунун 26 жаштагы тургун экендиги белгилүү болгон да. Ошого ошо тергөөгө алып келүү максатында атайын тапшырма менен
милициянын криминалдык кызматы тарабынан 5 кызматкер ошол Кызыл Кыя шаарына барып, ошол жерде жүрөт деген кабарды угуп барышкан. Барган учурда ошол 15 октябрь күнү болжол менен саат 20:50 чамасында ошол каршылык көрсөтүп, жанындагы травматикалык тапанча менен каршылык көрсөтүүгө аракет кылган. Бирок кармалып, ошол тапанчасы жана 4 огу менен кармалган, алынып келинген. Ош шаарына ошол Ош областық башкармалыгынын 2-чи имаратына келгенде болжол менен саат ошол 15 октябрдын 16 октябрга түнү 12:30 чамасында белгисиз себептерден өзүн жоготуп койгону боюнча маалымат түшкөн. Ошол жоготуп койгонунда тез жардамга алып барган учурда өзүнө келбей каза болуп калган. Дароо эле ошол окуя боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин СБ деп коебуз, ички иликтөө кызматы тарабынан териштирүү башталган ошол эле учурда. Ал жарандын эмне себептен өлгөнүн аныктоо боюнча соттуу медицина экспертиза дайындалган. Ал эми ошол окуя боюнча мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын Ош областы Ош шаар боюнча башкармалыгы тергөө иштерин баштаган. Ар тараптуу ошол тергөө болуш үчүн буга чейин козголгон 202-чи берене боюнча козголгон каракчылык боюнча козголгон кылмыш иши бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын аймактар аралык башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Себеби бизде ошол тергөөгө катышып жаткан кызматкерлер жанагы жарандын өлүмүнө шектүү катары туугандар тарабынан дооматтар коюлуп аткандыктан моралдык укугубуз жок. Ошон үчүн ал кылмышты дагы ошо муруу деп коебуз, мурууга өткөзүп бердик. Бүгүнкү күндө соттуу медицинанын экспертизанын бүтүмүн күтүп атабыз. Ал эми тергөөнү азыр ошол улуттук коопсуздук кызматы жүргүзүп атат. Бул ошол кызматкерлердин айыбы бар жогун аныктоо боюнча. Анан ошол башталганда айткандай жанагы каза болуп калганда жарандын каза болуп калган эмне себептен жол бергени боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүп кечээ күнү ошо кызматтык тартипте 5 кызматкерди ээлеген кызматынан бошотту. Азыр ээлеген кызматынан бошотту, биротол эле. Биротол бошотту. Ал эми ички иштер органдарына калуу маселеси бул тергөөнүн жыйынтыгы менен каралат. Эгерде тергөөдө алардын айыбы далилдене турган болсо, андан ары юридикалык баа берилип, кылмыш жобуна тартылат. Эми айтсаңыз, ошол шектүү катары кармалып келген Мухаммеддин кылмыш кылганга кандайдыр бир далил заттар бар беле? Албетте, ал биринчи жогоруда айтпадыбы, шериги деп кармалган 27 жаштагы Ош шаарынын тургунун ошол 4.230.000 алган кандайдыр бир бөлүгүнү автоунаа сатып алган. Ошол жерде баягы күбөлөрдүн көрсөтүп шериги сатып алган. Ал эми ошол кылмышты ошол экөөбүз кылды деп ошол шеригинин көрсөтмөсү негизинде анан барып кармап келип, тергөөгө алып келип, ошол жабырлануучу менен беттештирүүгө алып келген учур болгон да. Бирок тилекке каршы ошол жабырлануучу менен беттешүүгө жетпей калды. Туугандар тарабынан ошол азыр жанында 520.000 сом акча болгон, Бишкекке машина алганы бараткан деген сөздөрдү айтып атышат. Бул боюнча милиция кызматкерлери эмне дейт? Жанында акча болгонбу, бар болгонбу? Жок, алар акча болгонун көрбөгөндүгүн айтышат. Бирок кечээ күнү туугандары билдирип атат. Бул боюнча да азыр ошол тергөөдө ал жагын да иликтеп атат да. Себеби андан да көп акча болушу керек эле өзүчү. Эгерде ошол кылмышка катышы болгон болсо, 520.000 андан да көп болушу мүмкүн эле. Керек эле. Негизи сиздерде мындай ачык айтканда пытка кылган эмес деп айта алабы? Кызматкерлер айтып атат, биз пытка кылганга негиз да жок болчу. Себеби ал ошол кылган ишине бардыгы эле моюнуна алып, багына пытка кыла турган негиз жок болчу деп атат да. Кармоо учурунда ал кандайдыр бир травматикалык пистолетин колдонгонбу, атканбы же атканга үлгүргөн эмес? Колдонууга аракет кылган, атканга үлгүргөн эмес. Ошол учурда баягы самбо прием менен көтөрүп чабышып, колуна куралын алып, куралсыздандырган да. Эми ошол учурда баягы ашыкча күч колдонуп коюшу мүмкүн деген бизде ой бар да азыр. Эми аны тергөөнүн жыйынтыгы анан соттуу медицина экспертиза далилдеп берет, эмне себептен, кандай себептерден өлгөндүгү боюнча. Учурда экспертиза жүрүп атат. Азыр бул жерде туугандары ошол буга чейинки өткөрүлгөн соттуу медициналык экспертизага ишенбечилик көрсөтүп, өздөрүнүн баягы көз карандысыз эксперттерди чакырган. Бүгүнкү күндө ошо Бишкек шаарынан келип, ошол көз карандысыз эксперттер дагы өздөрүнүн баягы милдеттин алкагында иш жүргүзүп жатышат.
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Бул окуя кандайча болуп кетти? Бұл окуяны биз эч кимибиз билгенибиз жок. Ошол күнү 15 күнү балам келинимди алып, келиним Бишкектен болгон үчүн Бишкекке кетишмекчи болгон. Анан абетте бизге келип, кечкурун куптандан кийин апа менин келиниңизди алып чыгып кетем. Барып кышка жаз алдыда барып келишкен. Анан ушундай келемин деп маслихат кылып, бирок куптанды окуп, мен сизге жолугуп анан кетем деген. Ошол бойдон эле келбей калды. Балаңызды азыркы учурда чоң суммадагы акчаны карактап алган деп кине коюп атышат. Ошондой коюшуп атат. Балаңыз акыркы учурларда кандайдыр бир үйгө акча алып келип, же кандайдыр бир өзүнүн кыял жорго өзгөрүүсүн байкадыңыз беле? Жок. Эгерде ошондой суммадагы акчаларды алса, менин балам үй салып, же болсо баягыдай кылбайбы эди. Бул бакасы менен бир күн мурун сүйлөшкөндө, ака, мен сиздин балдарыңыз көрөк, сиз ол кичинеси да. Сиз шу жерде тура бериң. Мен бир жерде посылкабыз бар кичине. Ошол жерге бир временка эле салып, балдарым менен жашайм, сизди мен кыймылдатпай эле жанында, сиз тура бериң деген. Эгерде ошондой чоң суммадагы акчаларды алып жүрсө, ошол ишти кылбайт да, турабы? Же болсо бир жакшына акыркы маркадагы балаңыздын кулук мүнөзү, характери кандай болот? Кулук мүнөзү өтө оор, жөнөкөй, ак көңүл, ар бир мына ушул маала болобу, тааныштардан болобу характерине сурагыла. Мен акыркы сапарга кетип атканда, мен силерди бир гана нерсе менен алдап, мен өмүр бою жүрөгүмдү эме кылып өткүчөң, мен туурасын айтамын. Бардыгы билет мен баламдын кандай экенин. Жакшы бала эди. Мейрубан ушундай өтө жакшы бала эди. Ушул эмени тартипти сактай турган органдарыбыз ушундай адам баласыга ушундай мамиле кылса, менин бул адамдарга, булар адам эмес булар. Мен буларды адам деп эсептебеймин. Адамдын кейпетесини кийген хайвандар деймин булардычы. Мен шунчалык өзүңөр элестеткиле, даже манабы бармактары дагы көгөргөн да. Анан бул баланы өзү келгенде приступ берген, келип эле машинада түшкөндө бири айтат. А бири болсо скорыйда келатканда үзүлдү дейт. Бири болсо жеңил машинада келатып, жөн эле адамдар алып келип таштап кетти дейт. Эгерде органдар туура иштесе, неужели олар бизге, например, менин балам бир нарушение кылса, секундта тутуп кетишет. Булар бала өлүп, эртеси болуп, абеттен кийин болуп дагы бизге бир кабар келген жок. Мана менин ушул балам, ана ошо баламдын баласы болот. Бул 7 айлык. Мана ошо неберем. Менин 26 жашар балам ушул 7 айлык бала болуп калды. Ушундай копиясы булчу эч жери эме болуп тартылган эмес. Өзү Кудайым уста, Кудай ушундайбы же мен ушун менен алаксытам дедиби? Булардын мамлекет берсе дагы Кудайым жазасыны берсин. Мен Алладан суранып кетемин. Буларды Кудай берсин. Кудайга Первердигар мана шундай көрсөткөн жазаны Аллахым өзү берсин. Булар колу менен кылганды мойну менен тартыш керек. Мен эгерде менин эмемде болсо, ошолорду көзүмдүн алдында эч болбосо баламдын шончолук кыйнаганынын бир эмесин ошолорго көз алдымда жазалашыны мен суранамын. Мен суранат эдем. Эгерде эме кылса, элге салып беришсин. Элге салынсын ушул иштер.